Кагылайым кыргыз элим Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич. Биз майыптуулугу бар балдардын ата-энелери болобуз. Ушул балдардын апалары болобуз биз. Биздин алып аткан жөлөк пулубуз бизге жетпейт. Апаларга төлөнүп аткан акчабыз жетпейт. Биз муктаждыктабыз. Биздин балдар көрүп турасыздар, ушул балдарыбыздын тамак ашына жетпей жада калса, эттин кымбатчылыгы, тамак аштын кымбатчылыгы, дары дармектин кымбатчылыгы жада калса балдардын өздөрүнө гигиеналык колдонуучу жалаяктарыбызга акчабыз жетпейт. 8.000 сом акчаны кайсы бирине бөлүшүн биз билбейбиз. Урматтуу өкмөт башчылар, бизге көңүл буруп коюңуздар. Биз ушул кыш чилдесинде эгерде бардыгы жакшы болсо үйдө отурмакпыз. Бизди өкмөт көңүл буруп карап бакса биз сөзсүз отурмакпыз. Бирок биз жетпегендиктен арга жоктон, айла жоктон чыгып атабыз. Арабызда муктаж болгон жесир апаларыбыз бар, жалгыз бой апаларыбыз бар. Алар деген ушул күндө, ушул айдарда жашап жаткан батирлеринен куулуп чыкканга турат. Урматтуу ушул гикте отурган адамдар, биринчи кезекте ушу жаш апалар бар. Жаш апалар, жесир апаларыбыз бар. Ошолордун кезегин алдыга жылдырып, 100 кадыресе адамдын алдына чыгарып, жок дегенде 20 апага үй беришиңиздерди суранабыз.